Урматтуу шайлоочулар, Мекенчил партиясы парламентке келгенде гана партиялык уурлук токтотулат. Парламенттин саны 75ке кыскартылат. Чыныгы бийлик партия лидерлеринин колунан элдин колуна өткөрүлөт. Келээрки парламенттик шайлоо таптакыр башкача ыкма менен өткөрүлүп, карапайым атуулдардын билимдүү уул кыздарынын жогорку кеңешке келүүсүнө шарт түзүлөт. Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиевтер башында турган Мекенчил партиясына добуш бериңиздер. Мекенчил партиясы парламентке келгенде гана жаңы доор башталат. Урматтуу шайлоочулар, Мекенчил партиясы 10 мыйзам менен 10 коррупциялык схеманы жок кылат. Коррупционерлер тарабынан уурдалып жаткан энергетика, бажы тармагындагы уурлуктар токтотулат. Кумтөр, жер үй, Талдыбулак жана башка ири алтын кендери коррупционерлердин колунан алынып, мамлекетке өткөрүлөт. Элдин байлыгы элге берилет. Башында Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиевтер турган Мекенчил партиясына добуш бериңиздер. Урматтуу мекендештер, добуш бул абийир. Абийириңиздерди сатпаңыздар. Ойгоңгула, балдарыңыздардын келечегине балта чаппаңыздар. Учурда кимдер, кайсыл партиялар акча таратып жатканын өзүңүздөр көрүп жатасыздар. Акча тараткандар, алар алдамчылар, акча тараткандар коррупционерлер, акча тараткандар карапайым элдин канын соргон ачкене мите курттар. Ойлон элим, ойгон элим, мите курттардан өлкөнү тазалай турган мезгил келди. 4-октябрь күнү добушуңуздарды Мекенчил партиясына бериңиздер. Көпчүлүк добуш менен жеңип келсек парламентке, дароо биз баш мыйзамды өзгөртөбүз. Кыргызстанда соңку 30 жыл бою бири-бирин шылтаган, атайын жоопкерчиликтен качуу үчүн түзүлгөн эки баштуу аткары бийлигинин бир башын кыя чабабыз. Жоопкерчиликти бир гана адам көтөрүп беребиз. Өкмөт башчыны аппараты менен кыскартабыз. Ошондо мамлекетке миллиондогон долларлар, миллиондогон акча үнөмдөлөт. Жоопкерчилик болот, өнүгүү болот. Экинчи, парламенттин санын 120-ны 75ке чейин кыскартабыз. Кыскартып, партиялык тизме менен катар бир мандаттуу шайлоо округунан шайлоо ыкмасын киргизебиз. Ошондо гана биз партия лидерлеринен бийликти элдин колуна алып беребиз, сиздердин колуңарга алып беребиз. Ошондо гана келерки шайлоо, урматтуу агалар, келерки шайлоо таптакыр башкача ыкмат өтөт. Келерки шайлоодо байлардын эмес, карапайым атуулдардын, уул кыздарынын парламентке келүүсүнө жол ачылат. Үчүнчү, сот бийлигиндеги коррупциялык ыкманы толугу менен жоёбуз. Ал үчүн баш мыйзамдын 95-чи беренесин толук түрдө өзгөртүп, сотторду кызматка тайындоону, сотторду кызматтан алууну президенттин ыйгары мугунан алып, элдин колуна алып беребиз. Элдер сотторду шайлаш керек. Сот бийлиги эч убакта соттор президентке көз каранды болбош керек. Эмне үчүн азыр бизде соттор эл үчүн иштебейт? Эмне үчүн прокурор, соттор, милиция карапайым элдин укугун коргобойт? Анткени биздин системабыз ошондой түзүлүп калган. Соттор толугу менен президентке көз каранды болуп калган. Мына ушундай көз карандылык соңку 30 жылдан бери уланып келе жатат. Биз мекенчилер келерибиз менен мына ушундай соттордун көз карандылыгын президенттин колунан алып туруп, биз көз карандысыз адилеттүү сот системасын түзөлүп атабыз. Биздин саясий программабыз кыскача мына ушундай.